Кыргыздын улуттук буюмдары камчы. Камчы ат жабдыктарынын бир бөлүгү. Камчы унааны малды айдоо үчүн колдонулуучу буюм. Камчы зарыл учурларда куралдын да милдетин аткарган. Саптан, камчынын өрүмүнөн, бүлдүргөдөн турат. Сап табылгы, ыргай, четин, кайындан жана электин шыйрагынан жана туягы менен кошо жасалат. Камчылар эркектики жана аялдыкы болуп шарттуу түрдө экиге бөлүнөт. Камчынын кармай турган жерине булгаары каптап, кооздук үчүн төкмө чачы тагылат. Анын төмөн жагына камчы колдон түшпөс үчүн камыштан илгич бүлдүргүгө бекитилет. Камчынын өрүмүнүн башына калай кадалат. Өрүмү жанбас үчүн өрүмдүн башынан, ортосунан, учунан түшкөн түйүмү түйүлөт. Өрүмдүн терме, суйсалма, жыламбор, котур, мокор, музотиш, бугу жана башка түрлөрү бар. Ат жабдыгынын эң асылы, эң кымбаты эр камчысы. Ат минген кыргыз баласы камчысыз жүргөндү өөн көргөн. Эстүү ата уулуна ымыркай кезинде эртеле устага камчы жасатып коюп, катып жүрүп, акыры атка мингенде колуна карматкан. Ээрге биринчи отуруп, атанын колунан камчы алып, эс тарта баштаган. Сындан өткөн эркек тана атасынын, бабалардын ыйык жолуна түшкөнүн билет. Өмүрү өткөнчө камчыны бек кармап, атасын жандай бастырып, аны уятка калтырбай, ата жолун ардактап өтүүнү сезет. Атанын таянар тоосу, артында калар туягы атын өчүрбөс медери экенин туят. Ар бир эр азаматтын камчысы аймагына, досторуна, туугандарына дайын, таанымал болгон. Жерде жаткан камчыны тебелеп, аттап кеткен кыргыз баласы болгон эмес. Таман алдындагы камчыны көтөрүп, кереге башына же бооз үйдүн бел курчоосуна илген. Илгери качан кыргыздар кат жазганды билбеген кездерде бирөөгө иш дайындап, сөз, кабар айтырса, чабандеске камчысын кошо берген. Эр камчысын көргөн адам жолдошунун аманат белгисин таанып, жардамга шашкан. Антташкан элдер камчы кармап антташкан. Бирөөгө багынып бергенде же күнөөсү үчүн кечирим сурагандар мойнуна камчы илип, башын ийкешкен. Олжону камчыга ченеп, элге бөлүшкөн.